Улуу ата мекендик согуштун Баткен облусундагы акыркы ардагери Шамши Эшбаев дүйнө салды. Ардагер 2022-жылда туура 100 жашка толду. Ал Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айыл аймагында жашачу. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты туулуп өскөн айылы Орозбеков айыл аймагында өттү. Согуштун ардагери Шамши Эшбаев Кадамжай районунун ардактуу атуулу. Ал 1941-жылы аскерге чакырылып, 1942-жылы Воронеж шаарында согуш майданына кирип, Украина менен Беларусьто, Минск, Бухарест, Будапешт, Вена жана Прага шаарларын бошотууга катышкан. Дзотко төшүн тоскон атактуу баатыр Чолпонбай Төлөбердиев менен бир шаарда душманга каршы салгылашкан. Ардагер улуу жеңишти Австриянын Грац шаарында тоскондугун айткан жайы бар. 3 жыл эки кызбыз. Атама рахмат, bizim ушунча эрезиге жеткизип багып, өстүрүп, модан кылып окутуп, адам катары косконуга биз атама ушунчалык ыраазыбыз. Элге, жерге, жаштарга жакшы таалим-тарбия берип, атамдын окуткан окуучулары азыр республиканын бардык чөйрөлөрүндө чоң иштерде иштешип атат. Кудайга шүгүр, иштегендер малдарга ыраазыбыз. Атам ар дайым айтат да жакшы болгула, эстүү болгула, акыйкат менен жашагыла, таза жүргүлө, элибизге, жерибизге жакшы салым кошо турган жаштардан болгула деп бизди көп айтат болчу эле. Ардагер согуштан кийинки мезгилде туулуп өскөн айылында 55 жылдай мектепте мугалим болуп эмгектенген. Ал өмүр бою эл агартуу тармагында келечек муунга тарбия билим берип, көптөгөн шакирттерди өстүргөн. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты анын үйүндө өтүп, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Шакиров жана облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы, ошондой эле Кадамжай райондук аскер комиссариятынын аскер комиссарынын орун басары Ахмет Жапаров жана анын жакын санаалаштары, туугандары, айылдаштары катышты. Облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаков маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Баткен облусундагы көзү тирүү акыркы согуштун ардагери болчу дейт. Эшбаевдин эрдиги түбөлүк тарыхта сакталарын баса белгиледи. Урматтуу мусулмандар, туугандар, бүгүнкү узатуу зыянатка келген коноктор, жалпы эле агайын туугандар, бүгүн облустагы жападан жалгыз эң акыркы улуу ата мекендик согуштун ардагери, бир канча орден, медалдардын ээси, сүйүктүү атабыз, ардактуу мугалимибиз Эшбаев Шамши агайды узатып атабыз. Агай өзүнүн өмүр жолунда татаал турмушту кечирди. Бирок бардык өзүнүн өмүр жолунда жакшылыктар жасап кетти. Биздин келечегибиз бүгүнкүдөй жакшы турмушубуз үчүн согушка катышып, от кечип, кан төктү. Жарым кылымдан ашык балдарды окутуп, ар кайсы адистердин ээлерин тарбиялап чыгарды. Мындан тышкары 5 уул, 2 кызды тарбиялап өстүрдү. Аким Кутбидин Шакиров маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында сөз сүйлөп жатып, Шамши Эшбаев согуштан кийинки мезгилде райондун өсүп өнүгүшүнө салым кошуп, агартуу тармагынын бир топ мыкты кадрларын тарбиялап өстүргөндүгүн айтты. Ардагердин басып өткөн ар бир кадамы эл үчүн сыймыктуу дейт. Көп жылдар бою 55 жыл мугалимдик кесипти аркалап, көптөгөн шакирттерди чыгарып, мына бүгүн окуучулары дагы мына муралберге баш болгон аксакалдар дагы турасыздар. Эми бул кишинин ар бир кадамы, жашап өткөн жолу биз үчүн сыймык, ошондой эле улуу жол катары биздин жаңы муунга дагы калат деген ойдобуз. Ушул окунак айылындагы жалпы балдарга патриоттук сезимди ойготуп, ушуга чейин тарбиясыны берип келди. Карыганда да качан болсо ушуну берип келди. Ушунан баштап агайдын идеал тутуп, агайдын аркасынан ушу эли журтуну коргоодо, элге билим берүүдө, кызмат кылууда агайдын эмгеги аябай көп.
Кадамжай районунан Улуу Ата мекендеги согушка жалпысынан 12 миңдей жоокер кан майданга кирген болсо, алардан 4 миңге жакыны үйүнө кайткан. Ал эми маркум Шамши Эшбаев 100 жашка чыккан облустун аймагындагы акыркы ардагер болчу. Анын согуштагы көрсөткөн эрдиктери бааланып, Улуу Ата мекендеги согуштун 2-3 даражадагы ордендери жана Кызыл Жылдыз эрдик үчүн медалдары, мындан сырткары көптөгөн баалуу сыйлыктарга татыган. Согуштун ардагери маркум Шамши Эшбаевдин өмүрү жана согуштагы эрдиктери келечек муунду патриоттуулукка тарбиялоодо, ата мекенди сүйүүгө, аны көз карагиндей кургоого үйрөтүүдө зор тарых болуп кала берет. Алтынай Шебединова, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары.